Өлкөдө 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы баштаган нараачылык митинг башламандыкка айланып, Кыргызстанда бийлик алмашты. Ал эми бул төңкөрүштөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Бирок Кыргызстанда саясий кризис дагы деле күч алып, абал өз нугуна түшпөй келет. Тактап айтканда, учурда өлкөдө төңкөрүштөн кийинки саясий абал кескин өзгөрдү. Мындан улам өлкөдөгү саясий ишмерлер, жаңы келген бийлик бардык ишти ачык жүргүзүүгө аракет кыла баштаганын, бирок өкүнүчтүүсү бийликке ташалган адистер жана ошону менен катар эле тажрыйбасыз кадрларда келип жатканын айтышууда. Ошондой эле бүгүнкү күндө эң коркунучтуу жагдай эски күчтөр жаңы бийликке чоң каршылык көрсөтүп, саясий ар кандай тактикалык жүрүштөрү жасап жаткандыгын эске салышат. Ал эми бул саясий кырдаал дагы өзгөрөрүн жана азыркы саясий кадамдардын бардыгы президенттик шайлоо жана парламенттик шайлоо менен тыгыз байланышканын белгилешет. Саясий иштердин же болбосо кадамдардын бардыгы ушул эки гана чоң окуя менен байланышкан. Президенттик шайлоо менен, парламенттик шайлоо менен. Ошон үчүн биз кадр маселесин дагы башка көз караштарды дагы өз алдынча бир аларга мүнөздүү болгон көз караш менен карай албайбыз. Биз бийликке келип алалы, бийлигибизди чыңдап алалы деген гана ушундай принциптер болуп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Садыр Нуркожоевич туура эле кетип атат. Бир гана чоң жетишпеген жагы эски күчтөр абдан күчтүү болуп атышат. Ошол эле бергилүү күчтөр Текебаев, Мадумаров, Сариев, Атамбаевдин командасы, Жээнбековдун командасы өздөрүнүн колундагы болуп келген бийликти чыгарбоонун аракетинде ар кандай мындай баягындай бир тактикалык жүрүштөрдү жасап атышат да. Анын бардыгы келип азыркы жогорку кеңеште топтолгонун кечээ эле көрбөдүкпү? Жогорку кеңеш дагы бир жолу өзүнүн баягы кубулма экендигин көрсөттү. Ал эми чындыгында эле Кыргызстанда төңкөрүштөн кийинки саясий абал кескин өзгөргөнүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов дагы белгиледи. Анын айтымында Садыр Жапаров кызмат сурагандардын бардыгына кызмат берип, иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок ал Садыр Жапаров өзү даярдаган кадрлар иштеп кете алабы, аны убакыт гана көрсөтөрүн белгилеп. Эгерде Садыр Жапаров 6 айдан кийин дайындаган кадрлары иштеп эптей албаса, алардан толук тазалануу керек деп эсептейт. Мына 6 ай убакыттын ичинде ар бир келген бийликтин 1 жылдык бир лимити болот. Мына ал лимит бардык президенттерде болгон. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдо дагы 1 жыл белесиңерби, эч ким мындай тийишпей жайына койгон. Анысы кандай ушул закон ченемдүүлүктөн караганда азыркы кадрлар өзлөрүн бир 6 айда эле көрсөтөт. Же жакшы кадр экенин көрсөтөт, же эптей албай калганын көрсөтөт. Губернаторлор, министрлер мына коюлуп атат. Ошондуктан азыр бирдеке деп айтыш чын деле кыйын. Көз ачыктык боло бергенден мен көп мындай жактырган жокмун да. Көп айтып атпайбы, мунун колунан келет, мунун колунан келбейт. Сен кайдан билесиң, келеби, келбейби? 6 ай күтөлү, 6 айдан кийин өзү эле бултуйуп чыгып калат. Же келет, же келбейт деген. Келбесе 6 айдан кийин баарын тазалоого мажбур болот Жапаров. Мындан сырткары Садыр Жапаров келе жаткан президенттик шайлоого катыша алабы деген саясий божомолдорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов төмөндөгүдөй пикирин айтты. Анын айтымында так ушул маселеде парламенттин тарых астындагы эң чоң жоопкерчилиги турат. Анткени ал парламент өлкөгө саясий стабилдүүлүктү орнотуу үчүн тез аранын ичинде чогулуп, биринчиден депутаттардын санын кыскартуу жана президенттин милдетин аткаруучу президенттик шайлоого катыша албайт деген норманы алып салып, конституцияга өзгөртүү киргизүү керек деп кошумчалады. Садыр Жапаров президенттик шайлоого бара алат, бара албайт деген ар кандай саясий бир божомолдор айтыла баштады да. Ошондуктан азыр парламенттин бир эң чоң тарых астындагы жоопкерчилиги турат. Парламент тез аранын ичинде чогулуп, ушул маселени чечип, Садыр Жапаров президенттик шайлоого бара тургандай кылып шарт түзүп берип, саясий стабилдүүлүктү орнотуп койсо абдан тарыхый туура чечим болмок. Анан бу жерде үтүр мындай болуп калыптыр, бу жерде мындай болуп калыптыр деп баягы эрегише турган маал эмес да азырчы. Ошондуктан парламент конституцияга азыр тез аранын ичинде өзгөртүү киргизип, биринчиси жана 120 депутатты 90го түшүрүп санын. Анткени элдин баардыгы ушуну талап кылып атат. Биз бакпайбыз 120 адамды деп атат. 120ны 75ке же 90го түшүрүп санын. Аны үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Экинчиси жанагы исполняющий обязанности президенттик шайлоого бара алат деген норманы алып койсо жакшы болот эле да. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо парламенттик шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгын 2020-жылдын ичинде чыгарып жетишиш үчүн шайлоону мыйзамдагы талаптарга ылайык 20 декабрь же 27 декабрга белгилеш керек деп эсептейт. Ал эми мыйзамга ылайык шайлоо 2 айдын ичинде жана дем алыш күндөрү өтүүсү керек. Ар кандай даталар бар да. Просто биз эмнеге жараша, мыйзамга жараша карап атабыз.
кандай даталар бизге это болот? Воскресенье болуш керек да, анан дагы 2 айдын ичинде өтүш керек мыйзам боюнча. Ошого жараша биз карап атабыз ар кандай даталарды. Ошол бизге, как бы ыңгайлуу или как ыңгайлуу эмес, вот по закону соответствует. Вот 2 дата бар. 20-шы, анан 27-чи. Воскресенье болуп атпайбы? Ошол эле даталар. Ал эми Каниек Осмоналиев азыркы саясий кризистин чыгышына себепкер болгон Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин сынга алды. Осмоналиевдин айтуусунда шайлоонун жыйынтыгын талкалап жана өлкөнү бүгүнкүдөй оор кыталга кептеген БШКнын жана мурунку президенттин чечкинсиздигин кесепети деп санайт. Андыктан ал келе жаткан парламенттик жана андан кийинки президенттик шайлоого чейин БШКнын курамы толук жаңыланышы керек деп эсептейт. БШКнын курамын эмдигиче эмне кармап турушат, мен таң калам да. Себеби 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын талкалаган ушундай абалга алып келген ошо Бор шайлоо комитети болуп атпайбы, комиссиясы болуп атпайбы. Ошон үчүн алардын ичинде бир гана прогрессивдүү көз караштагы адам бар экен, ал Атыр Абдрахматова деген. Анын заявлениясында көрдүк, кайрылуусун. Ошо чыгып кетип калгандары дагы эле мурдагы иш жасай беребиз, мурдагыдай булгыта беребиз деген. Ошон үчүн алар эч жакка кетиш керек болчу. Бул маселенин көтөрүлүп аткандыгы туура эле. Бирок анын эмдиче кетпей аткандыгынын да себеби бар. Ал себеби ошол Борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндөгү мыйзам. Мыйзамда ошо БШКнын курамы абдан эле митайымдык жол менен мыйзамга жазылып калынган да. Ал жогорку кеңешке баш ийет биринчиден түз. Анткени жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүгү 4 кишини сунуш кылат, парламенттик азчылыгы 4 кишини сунуш кылат, президент 4 кишини сунуш кылат. Бул абдан татаал комбинация да. Азырынча жогорку кеңеш тургандыктан ошол 8 киши азыр кармап туруп атат да. Абдан мындай акылмандуулук менен тырмакчада мурун жасап алынган да. Ар кандай чечимди дагы 8 кишинин добуш менен алып коюп атышпайбы. Бул мамлекеттин тагдыры. Мына келип кечип аз жерден калды жарандык согуш чыгып кетишке. Ага БШК толугу менен күнөөлүү да. Бирок БШКнын курамы толук жаңыланышы керек деген пикирлерге Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева такыр кошулбайт. Анын жеке пикиринде шайлоо комиссиясынын мыйзам боюнча 5 жыл мөөнөткө шайлангандан кийин президенттик жана парламенттик шайлоо өтөбү Айтор БШКнын курамы ошол бойдон сакталып калышы керек деп санайт. Мыйзам боюнча жок да андай. Мыйзам боюнча деятельность состава деп жазылган да жаңагы шайлоо комиссиянын мыйзамы боюнча. Состав деген сразу эле ушинтип көрсөтүп атат. Жаңагы состав коалиции дагы өзгөрсө же досрочный выборы президент болсо же жогорку кеңештин шайлоосу болсо деле курамы ошол бою менен калыш керек да. Ошондой эмне бар. Анан дагы ушул курамы ал мурунан уже эмне болгон бекитилген да, уже 4,5 жыл болуп калган. Ошол 5 жылга шайланат. Ошон үчүн 5 жылдай туруктуу боло берсин. Менин оюм ошондой. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку жетекчиси Акылбек Сариев таза шайлоо өтүш үчүн биринчиден мыйзамдан мурун ар бир жаран шайлоочу аң сезимди оңдош керек деп эсептейт. Анткени анын айтымында буга чейинки тарыхыбызда окуяларга баардыгыбыз күбөбүз. Мыйзамды канча өзгөрткөнү менен алгылыктуу жыйынтык чыкпай келет. Андыктан ал шайлоочулар өлкөдөгү акыркы окуядан сабак алыш керек деп эсептейт. Ошондой эле Акылбек Сариев учурда жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдагы күрөөнү азайтуу, форма 2-ни алып салуу боюнча талаптарды өзгөртүү менен бара жатат. Бул кадам бүгүнкү күндүн талабы экендигин, бирок айла жоктун жолу экенин белгиледи. Эми таза шайлоо өтүш үчүн биринчиден биз шайлоочулар жалпыбыз өзүбүздүн аң сезимибизди оңдошубуз керек мыйзамдан мурун. Тарыхта баарыбыз эле көрдүк, мыйзамды канча өзгөрткөн менен жыйынтыгы баары бир эле жанагы башталып добуш сатып алып сатканга өтүп кетип атпайбы? Ошон үчүн эгер шайлоочулар өзүнүн аң сезимин оңдоп 5-октябрдан кийинки окуядан кийин кичине эсине келсе, добуштарын сатпай койсо эле анда мыйзамдын кандай талаптар болбосун сакталса, таза шайлоо өтөт деп мен ойлойм да. Ал эми азыр болсо көрүп атабыз, жогорку кеңеш жанагы мыйзамдагы талаптарды өзгөртүү менен жол менен баратат. Тосмону азайтып, күрөөнү азайтып, анан форма 2-ни алып салуу боюнча. Бул кадам болсо эми бүгүнкү күндүн талабы болуп калды. Эл ичиндеги кичине
чыңдалууну, бошотуунун бир жолу болуш керек. Ошол себептен бул жол болсо айла жактын жолу деп ойлойт, айтат элем да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийин наразы болгон эл митингге чыгып, жыйынтыгында бийлик да калмашты. 2017-жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков абалды андан ары курчутпоо максатында президенттик кызматын мөөнөтүнөн мурда 15-октябрда тапшырууга аргасыз болду. Ал эми учурда мамлекет башчынын милдетин азыр премьер-министр Садыр Жапаров аткарууда.